8 октябрь өлкө башчынын жумушчу күнү борбордук ала тоо аянтынан башталды. Бул 250 куб таштайт. Анан кийин бул жерде спецтехника бүт азыр канал өзүбүз курганга бүт бар азыр. 3 кубовый погрузчик. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине республикалык бюджеттин эсебинен алынган 112 атайын техника тапшырылды. Жаңы каналга салган. Каналга салган. Бай канвас Англиядагычы сразу катып калат. Сразу катып калат. Чакташ билбейм. Катып калганы азыр. Суу куюп коесуң сразу 50 жыл эксплуатация. Bunu endigi жылы бетондогондон көрө муну шарт түзөп туруп муну салып туруп профилин жасап туруп салып эле кете берет да 4 киши. Арзан да болот, ана бат да болот. 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысынан 12,4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Суу ресурстары кызматына республикалык бюджеттин эсебинен 1 миллиард сомго сатылып алынган 112 техникадан тышкары 83 миллион сомго сатылып алынган 48 кызматтык автоунаа райондун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына берилди. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн шартында республикабыздын агроөнөр жай комплекси азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда өзүнө коюлган стратегиялык милдеттерди аткарууда бир топ ийгиликтерди жаратып келе жатат десек жаңылышпайбыз. Биз агрардык өлкө саналган Кыргызстандын айыл чарбасын ар тараптан колдоо менен өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып баруудабыз. Келерки жылы суу ресурстары кызматы 400дөн кем эмес атайын техника менен камсыздалат. Президент айыл чарба тармагына тамчылатып сугаруу, инновациялар, биотехнологиялар жана жасалма интеллект сыяктуу заманбап технологияларды киргизүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Айыл аймактарынын социалдык инфратүзүмүн, инженердик тармактарды жакшыртуу, адамдардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча ырааттуу, ыкчам иш аракеттерди көрүшүбүз керек. Кадрларды, айрыкча илимий потенциалды калыптандыруу, квалификациялуу адистерди даярдоо маанилүү багыт экенин эстен чыгарбашыбыз керек жана бул маселелерди дагы колго алышыбыз керек. Буга чейин борбордук аянттан грантка же жардамга берилген ар кандай техникалардын тапшырылганын айда жылда бир көзүбүз чалчу. Соңку 3 жылдан бери мамлекеттин бюджетинен дээрлик бардык мамлекеттик түзүмдөргө заманбап акыркы үлгүдөгү техникалык жабдуулар сатылып алынды. Кандай гана курулуш болбосун же жол салууда бюджеттен сатылып алынган техникалар кызмат кылууда.